Руслан Сатарович. Урматтуу коллегалар, урматтуу Алтынай Сейитбековна, менде мындай сунуш бар да, биринчиден жыйын кыргыз тилинде өтсө, мамлекет тилде жакшы болмок эле. Анан экинчи учуру болсо, ушул жыйындын өткөзүшүндө Алтынай Сейитбековна, эксперттер бир 2-3 күн калганда жолугушуп, анан кайсы бир жерде, ушул жерде, башка жерде анан чечип алып туруп, монда чыксак жакшы болмок эле да. Конкретный немелерни. Үчүнчү, мен Нурбек Акбаровичти колдоп кетем. Открытый правительство, насколько мындай бизге ошол башка мыйзамдарга азыркы жасап аткан ишибиз төп келбейби? Болбосо мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек. Анан төртүнчү, мен каалоом баягы слово давить дегендер, по-моему, бу открытый правительство неуместно, наверное. Слово контролировать это будет лучше. Ошол кийинкисин ошондой кылсак жакшы болот да. Азыр госоргандар менен массалык маалымат каражаттары да турат. Биз ачык иштегенибиз жакшы, мамлекеттик немелер өзүнүн жасаган ишти толук кандуу көргөзө албай жатабыз да. Так өкмөттө көп жумуштар аткарылды, өзүңүз билесиз. Баардык жерде айтып жатабыз. Ошондуктан бул жерде мен секретариат эле эме кылгым келбейт. Ошол маалыматты толук кандуу өзүбүз берип, анан сверка кылып, эксперттик уровеньде иштеп чыгып, анан мындай 2-3 күн ичинде материалдар бизде кээ бир материалдар азырга чейин жок да, түшпөй калыптыр. Мен ойлойм, бул ар бир министрлик өз алдынча эксперттер менен чыгсак жакшы. Рахмат.